بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب كتعليم صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман биртугандар, биздин кезектеги тафсир сабагыбыз буюрса, биз буга чейинки сабактарыбызда имам Матуридинин тафсирде колдонгон ыкмалары туурасында кеп кылганбыз. Иншалла бүгүн биз сиздер менен имам Матуридинин тафсирде колдонгон ыкмаларына токтолобуз. Биз алгач имам Матуриди туурасында таанышып алсак, имам Матуридинин аты жөнү Мухаммад ибн Мансур ал-Матуриди, акыйда илиминин улуу аалымы. Биз ээрчиген Ахлу-сунна вал жамаат акыйдасын түптөгөн жол башчы. Аллах Таала кээ бир аалымдарды илимине жараша даражалуу, мартабалуу кылып коет. Алардын бири имам Матуриди. Дүйнө жүзүндө канча мусулман болсо, анын жарымынан көбү имам Матуриди карманган акыйданы карманат. Имам Матуриди фыкхта болсо, устаты имам Абу Ханифанын мазхабын карманган. Ал эми акыйдада имам Матуридинин акыйдасы бул табийиндердин акыйдасы, табийиндердин акыйдасы сахабалардын акыйдасы, сахабалардын акыйдасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акыйдасы болуп саналат. Улуу имам акыйда илиминде гана алектенместен тафсир жаатында дагы ат көтөргүс эмгектерди калтырып, мындан сырткары фыкх, тил илимдеринде мыктылыгын көргөзгөн. Аалымдар тууралуу маалыматы көп болуп, кээ бир аалымдардын туура эмес пикирине дароо каршылык көрсөтчү. Имам Матуридинин дагы бир лакабы Сайфулла, акыйкаттын кылычы деген дагы лакабы бар эле. Имам Матуридин тафсир илиминде жазган эмгектери Тауилатул Кур'ан, Тауилату Ахлу-сунна же болбосо Ал-Гафир Куфур деген дагы белгилүү тафсир жаатында жазган китептери бар. Эми имам Матуридинин доорунда тафсир илими канчалык деңгээлде өнүккөн десек, имам Абу Мансур Аббасилер доорунда жашаган. Хижринин 233 жана 247 жылдары төрөлүп, Мавараун Нахр аймагын жердеген. Бул азыркы Орто Азия, Өзбекстандын территориясы. Тарых барактарына кайрыла турган болсок, мусулмандардын дин илимине болгон кызыгуусу кээ бир доорлордо күч алып, кээде солгундап турган. Эми имамдын жашаган мезгили илим билимге ушунчалык гүлдөп турган учур болгон. Ал кезде илимдин ар багытында аалымдар чыгып, талкуулар кызып турган мезгил эле. Тафсир илими, фыкх илими, хадис, наху, сарф, балага илимдериндей жанданып турган ушунчалык бир доор болгон. Эми имам Матуридинин тафсири, албетте биз айтпадыкпы, тафсирде эки багыт бар деп. Тафсир бир маъсур жана тафсир бир рой. Эми ошол эки багыттын ичинен имам Матуридинин тафсири негизи тафсир маъсурга кирет. Эми имам Матуридинин тафсири мына ушул тафсир маъсурга кирет дагы. Болгону тафсир имам Матуридинин тафсири Тауилату Ахлу-сунна, мына жерде тауил деп дагы аталып атат. Эмне үчүн десек, биз буга чейинки сабактарыбызда дагы, биринчи сабактарыбызда тафсир менен тауилдин
айырмачылыгы, түшүнүгү мына ушуларга дагы токтолгонбуз. Ушундай бизде тафсир илиминде аталыштар бар. Тафсир жана тавил деп аталат. Экөөнүн аталышы эки башка болгондугу менен бирок кызматы бир эле дегенбиз, вазыйфасы бир эле дегенбиз. Эми имам Матуридин да тафсиринин аты тавил деп аталып атат. Тафсир деген бир сөздү тафсирлеп, баяндап чечмелөө, ал эми тавил болсо ошол сөздү тафсирлеп, чечмелеп, мындайча айтканда ийне жибине чейин ошол сөздү акырына чейин изилдөө, терең изилдөө тавил деп аталат да. Эми имам Матуридинин тафсирде колдонгон ыкмасы улуу муфассирлердин тафсирде колдонгон ыкмасын билүү тафсир илими менен алектенгендер үчүн өтө зарыл. Себеби Кур'ан-ы Каримди тафсирлөө жеңил иш эмес албетте. Эч бирибиз өз алдынча каалаган ыкмаларды колдонуп, аяттарды чечмелей албайбыз. Кур'анды түшүнүү жана чечмелөө үчүн аалымдардын тафсирдеги ыкмаларынан сөз түрдө кабардар, маалыматыбыз болуш керек. Эми имам Матуридинин тафсири биз айттык, маъсур тафсирлердин катарына кирет. Эми ушулардын ичинен имам Матуриди тафсир китебинде мааниси ачык айкын болбогон сөздөрдүн көпчүлүгүн изилдеп ачыктаган. Ал эми кээ бир аяттардагы бүдөмүк маалыматты ошол бойдон калтырган. Кур'ан-ы Каримде мубхам мааниси мындайча айтканда ийне жибине чейин ачыкталбаган сөздөр кездешет. Мисалы Юсуф алейхиссаламдын окуясына көз чаптырсак, Юсуф сүрөсүндөгү. Мисалы Юсуф алейхиссаламдын көйнөгү арка тарабынан жыртылганы үчүн арам ишти аял киши пландаганы ачыкка чыгат. Мында көйнөктүн жыртыгы мубхам, канча көлөмдө, кантип жыртылганы бүдөмүк. Албетте бул маалымат бизге керек эмес. Юсуф алейхиссалам, Юсуф пайгамбардын алейхиссаламдын ак экенин далилденүүсү эле бул жетиштүү болуп саналат. Ушул эле сүрөдөн дагы бир мисалы Юсуф алейхиссаламдын Мысыр зиндандарында жатканын билебиз. Бирок канча жыл экени ачык эмес. Буларга биз терең кирбейбиз. Эми имам Абу Мансур ал-Матуридинин дагы тафсирде колдонгон эмгеги, мындайча айтканда, усулу исраилаттардан, жөөттөрдөн маалымат кошкон эмес өзүнүн тафсирине. Жана талаш тартыш маселелерден такталбаган окуя уламыштардан оолак болгон. Мына биз ушул менен урматтуу жамаат, мына өзүбүздүн тафсир, усулу тафсир аттуу китебибиздеги негизги маалыматтарга токтолуп алдык, темаларга токтолуп алдык иншалла. Аллахым баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Аллахым баарыбызды өзүнүн туура жолунан адаштырбасын. Мына ушул биздин китебибиздин дагы ушундай бир видео тартылып калышына себепкер болгон мусулман бир туугандарга дагы Аллахым иншалла бекем ден соолук, алардын дагы ыймандарын саламат кылган болсун. Иншалла мына ушул тафсир илиминин башкаларга да жетип калуусуна ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берип, ушуну YouTube каналына чыгып калуусуна ушундай бир шарт түзүп берип аткандарга дагы иншалла Аллах субханаху ва тааля акыретте эселеп соопторду жазган болсун. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa imanan kamilan. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.